Саламатсыздарбы? Телефондун экранын компьютерге кантип чагылдырсак болот? Телефондун экранын компьютерге чагылдыруу үчүн телефонго эч кандай приложение орнотуунун кереги жок. Ал эми компьютерге интернет кошуунун дагы кереги жок. Телефондун экранын компьютерге чагылдыруу үчүн биринчи кезекте компьютерди настройка кылып алуу керек. Компьютерди настройка кылуу үчүн мыштын көрсөткүчүн пускка алып барып, сол жак баскычын бир жолу басабыз. Пусктун элементтери чыгат. Бул жерден параметри дегенди тандайбыз. Андан кийин параметри Windows терезесинен система дегенди тандасак, экраннын параметрлери чыгат. Башкача жол менен кирсек да болот. Экинчи жолун дагы көрсөтөйүн. Мыштын көрсөткүчүн рабочий столдун бош жерине алып барып, мыштын оң жак баскычын бассак, контекстик меню чыгат. Бул жерден параметри экрана дегенди тандасак, экраннын параметрлери чыгат. Сол тарабында параметрлер бар. Ушул жерден проецирование на этот компьютер дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жакта оң тарабында настройкалар бар. Биринчиде турган всегда отключено деген жерди басабыз. Бул жерди доступно везде дегенди тандайбыз. Андан кийин экинчиде турган параметрин өзгөртүп коебуз. Үчүнчүдө турганды дагы өзгөртүп коебуз. Бир аз төмөн түшсөк, компьютердин аты бар. Имя компьютера деген жерде биз телефондун экранын компьютерге чагылдырганыбызда, телефонубуздун экранынан ушул компьютердин аталышы чыгат. Ошол компьютердин аталышын басуу аркылуу телефонубуздун экранын компьютерге чагылдырсак болот. Ушундай кылып настройка кылгандан кийин бул жерден X'ти басып чыгабыз. Андан кийин телефондон кирип, телефондун экранын компьютерге бул жака чагылдырабыз. Эми телефондун экранын компьютерге чагылдыруу үчүн телефондон телефондун экранын ылдый тартабыз. Ылдый тартканыбызда Wi-Fi, Bluetooth, мобильные данные деген катарында Smart VF деген бар. Бул Samsung телефон болгондуктан ушу жактан эле кирип атам. Башка модельдеги телефондордо бир аз башкачараак болушу мүмкүн. Настройкасы аркылуу кирсе керек. Моделине жараша болот. Бул жерден Smart VF дегенди басканыбызда телефон устройствону издейт, компьютерди издейт. Ушунда болуп компьютердин аты чыгып калат. Мисалы бул жерде десктоп GTHF деп компьютердин аталышы чыгып калды. Экранды компьютерге чагылдыруу үчүн ушул компьютердин аталышын басабыз. Басканыбызда начать деп сурайт. Начать деген баскычты басканыбызда компьютерден бул жактан разрешит однократно деп чыгып калат. Бул жерден ОК деген баскычты басабыз. ОК деген баскычты басканыбызда мына телефондун экраны компьютерге чагылып калат. Бул жерден биз телефондон бардык нерселерди чагылдырып алып көрсөтсөк болот. Мисалы YouTube'га кирсек да болот. Мына YouTube'га кирип туруп, каалагандай видеолорду көрсөк да болот. Мына компьютерден чагылдырып, телефондун экранын компьютерге чагылдырып бүткөндөн кийин бул экрандан чыгуу үчүн кайра телефондун экранын ылдый тартабыз. Андан кийин Smart VF деген жерде десктоп деп компьютердин аты чыгып турат. Ошону бассак өчөт. Мына биз экранды чагылдыруудан чыктык. Ушундай кылып телефонго эч кандай приложение орнотпостон, компьютерди эч кандай интернетке кошпостон эле телефондун экранын компьютерге чагылдырып алсак болот.